Кийинки суроо, Руслан мырза, мен өзүңүздүн эле жообуңуздан алайын деп атам. Мына көп жылдар бою сиз мамлекеттик кызматта болгондо дагы биздин тышкы саясатта эмгек кылдыңыз, баардык тепкичтерин басып өткөнсүз. Анан билишиме караганда 2010 жылдан 2012 жылга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп турдуңуз. Эми суроо мындай да, Руслан мырза, 2010го чейин ушул коомчулуктагы көпчүлүк саясий экономикалык серепчилер ушинтип айтып келет. 2010 жылга чейин Кыргызстандын ушул аренадагы акыбалы стабилдүү болчу. Биздин кошуналар менен мамилебиз, андан сырткары биздин алыскы чоң державалар менен дагы мамилебиз туруктуу болгон, экономикабыз да туруктуу болгон дейт. 2010 жылдан кийин баардык ушул маселелердин баары солгундап артка кетти. Биздин эл аралык мамилелерибиз бузулду. Болгондо дагы чоң державалар менен мамилебиз бузулду. Андан кийин кошуналар менен мамилелерибиз бузулду. Экономикабыз артка кетти дейт. Сиз ушул тышкы иштер министри болуп турган адам катары, ошол убакта тышкы саясатыбызды жүргүзүп турган инсан катары буга кандай дейт элеңиз? Сиз чоң келин суроо берип атасыз. Бул чындыгында өзгөчө көпкө сүйлөшө турган маселе тышкы саясатыбыз. Биринчиден, тышкы саясатка биз өзүбүзчө суверендик, демократиялык көз карандысыз мамлекет болгондон кийин тышкы саясатыбызга өзгөчө кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Тышкы саясат эми жалпы тажрыйба ошондой болгон. Бул ар бир мамлекеттин ички саясатынын уландысы. Биринчи кезекте биз ички саясатыбызда стабилдүүлүк болуш керек бизде. Ынтымак болуш керек. Социалдык экономикалык акыбалыбыз туруктуу өнүгө башташ керек. Керектүү олуттуу реформаларды башташыбыз керек. Анан биздин тышкы ички саясатыбыз дагы тышкы биздин партнерлорго дейли, тышкы өнөктөштөрүбүзгө түшүнүктүү болуш керек. Анан тышкы саясатта биз туруктуу болушубуз керек. Коюлган келишимдерге, айткан сөздөрүбүзгө так болуп туруктуу болуш керек. Азыр эми баягы мурункудай эки полярдык дүйнөдө эле мурун капиталисттик, социалисттик деген эки полярдык чоң мамлекеттер чоң ролду ойночу эле. Дүйнөдө эми ааламдашуу процесси активдүү жүрүп атат. Ошондуктан азыр ортого мындай дүйнөлүк саясий оюндарга эл аралык мамиледе көпчүлүк универсалдык, эл аралык универсалдык уюмдар алдыга чыгып жатат. Бул ошо Бириккен Улуттар уюмунан баштап, мисалы үчүн Европада болсо Европалык биримдик, ОБСЕ, биз ЭКК дейбиз кыргызча, региональный болсо мына Евразес, КМШ өлкөлөрү, ЖКК, мисалы коопсуздук боюнча ОДКБ, ШОС, ошолор. Андай универсалдык эл аралык уюмдарда биз Кыргызстан дайыма мындай татыктуу өзүбүздүн орунду алганга аракет кылыш керек. Жана өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мындай бекем коргошубуз керек. Биз азырчы бекем коргошубуз керек ал жергечи. Анан эми Кыргызстандын тышкы саясатында мен өзүңүздөр айткандай мындай так өзүбүздүн приоритеттерди так аныктап алышыбыз керек. Эмне алгыбыз келет? Приоритеттин эң башында ар бир кыргыз жаранынын тышкы саясатта дагы ошондой эле ар бир кыргыз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыктары бекем болуш керек. Аны жөнөкөй мамлекеттин башчысы президентибизден баштап министрлер болобу жөнөкөй жараныбызга чейин аны так билип биздин приоритеттердин анан так кызыкчылыгыбызды коргоо алыш керек. Эми биринчи кезекте тышкы саясатта азыркы конституциябызга ылайык президенттин, премьер-министрдин, тышкы иштер министринин ролу өзгөчө. Анан ошол кишилердин баягы сүйлөшүү жүргүзүүлөрүнөн, келишимдеринен, берген жарыяларынан, дүйнөлүк коомчулукка кайрылууларынан, анан өзгөчө эл аралык келишимдер, сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билгендигинен, адискөйлүгүнөн көп нерсе көз каранды болот. Себеби дегенде тышкы саясат өзүңүздөр билесиздер, жок же бар деп кесе эч качан айта албайсың. Бардыгынча ал мамлекет өзүнүн кызыкчылыкка келгенде гана аны маселени чечсе болот. Ошол. Анан эми бул эмески айтып кеткенде мындай так бөлүп кетет элем. Азыркы тышкы саясатта, ошол кезде тышкы саясатта биринчи кезекте кошуналарыбыз менен жана стратегиялык өнөктөшүбүз менен Орусия менен мамилелерибизди так кылып, эки тараптуу жана көп тараптуу кызыкчылыктарды так белгилеп алып, алар менен так мамиледе болушубуз керек сөзсүз. Ынтымактуу, достук мамилени кеңейтиш керек. Анан биз ички саясатта акыркы жылдары ички саясаттагы
стабилдүүлүк болбогондон кийин ичибиздегичи мындай жакшы реформалар жүрбөгөндөн кийин өзүбүздүн мындай приоритеттүү кызыкчылыктарыбызды мамлекеттин так көрсөтө албаганы үчүн тышкы саясатта да көпчүлүк учурда биз мындай бизге кайдыгер болуп калган кайдыгер болуп атат. Эгер дипломатиялык жеңил жол менен айтсам, катуу айтсам, бизде башаламандык көпчүлүгүндө түшүнүксүз болуп келди. Бардык жердечи биз ички саясатта эмнени каалап атабыз, кандай реформалар жүргүзүп атабыз, тышкы саясатта тышкы өнөктөштөрүбүздөн эмнени каалап атабыз кээ бир кезинде түшүнбөйт. Өзүңүздөр билсеңиздер, кээ бир кезинде бир чоң мамлекеттерибиз ошол эле мисалы Орусиянын кээ бир жетекчилери, мына башка кошуналарыбыздын жетекчилери, Кыргызстанда сиздер кадрларды алмаштыра берип, ар бир келген кадрыңар, кийин келген кадрыңар, мурунку келген кадрларыңардын эмне иш алып барганын билишпейт го депчи биз. Тажадык го деген сөздөр болбоду беле. Ага премьер-министр иштеп жооп берип, мындай мурунку премьер-министр чалаула бир сабастык менен жооп берип, туура эмес болгон иштер болбоду беле. Кыскача айтканда ушундай. Эми бул чоң маселе көтөрдүңүз. Бул көпкө өзүңүз айтып калдыңыз, өзгөчө ушул өкмөт башчынын анан кийин президенттин бүгүнкү жарыяларынан алардын сүйлөгөн сөзүнөн көз каранды болуп калат дедиңиз да. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүнөн. Демек кайрылуу бул ички саясат боло берет да. Тышкы күчтөр менен сүйлөшүү жүргүзө билгенинен. Демек ошол учурда биздин ошол башыбызда турган адамдар 2010дон кийин башыбызда турган адамдардын сабатсыздыгынан кетирген каталар болуп эсептелеби? Мамилелердин солгундашы. Сабатсыздык деп бир кишини мен азыр айта албайт элем, бир гана кишиничи. Бул ички координациянын жоктугунан мен ошондой деп айтат элем. Тышкы саясатта сөзсүз ички координация так болуш керек. Ички координация бул кайсы бийликтин бутагы болбосун, бизде тышкы саясатта приоритеттүү тапшырмаларды биз так билишибиз керек. Анан бардыгы бирге сүйлөп, мисалы президент чечтиби бир маселеничи, ал мыйзам чыгаруу органы менен болобу, өкмөт болобу, бардыгы бир жүргүзүш керек да. Көпчүлүк учурда биздин ички саясатыбыз жүргүзүп атканчы тышкы саясатка таасир тийгизип, тышкы саясатта дагы эмнени каалап атабыз билбей калып атабыз. Ошондой деген туура болот го дейм.